Бүгүнкү ошол видеомдун темасы бул деген Кыргыз жергесиндеги күн энергиясынын кудурети. Кыргыз жергесине бул деген биздин мындай көп айтышат эмес, бул лакап сөз бар. Кудай баарына жерди таратып салып, кыргыздарга жерди эң кеч бериптир. Анткени кыргыздар келип анан бизге да жер бербейсиңби жаратканым десе, анда өзүмө катып койгон, өзүмө даярдап койгон жер бар эле, бейиш бар эле, ошол бейишти алгыла деп кыргыздарга бейиш бериптир деген лакап сөз бар. Бул деген чындыкка жатып калышы ыктымал. Анткени Кыргызстанда бүгүнкү күнү 247 күн жыл ичинде күн нурлары жерди каптап турат да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген Кыргызстанда солнечный энергетика, күн энергетикасын өнүктүрүүгө чоң мындай жакшы шарт турат. Эми ошол кириш маалыматка өтөлү. Кириш маалыматты карасак, Кыргызстанда тоо аянты ушул Кыргызстандын территориясынын 94%-ын ээлейт. Жалпы өлкөбүздүн аянты 199.900 километр квадрат. Ар бир ушул биздин жергебизге метр квадратына түшкөн күндүн энергиясы 1020 ватты түзөт. 1 киловатт мындан айтканда. Ар бир ушул метрден күн түшүп аткан 1 киловатт энергия бекерле түшүп, жерге сиңип кетип атат да. Чагылдырып асманга кетип, ушул космоска да чагылып кетип атат. Эгерде ошол талаалардын аянтын карасак, 11.994 километр квадрат. Жолдордун аянтын карасак, 359 километр квадрат. Жолдордун жээгин карасак, эгерде метр квадрат менен эсептесек, ошол эле жолдордун баягы бетине эгерде күн батареяларын койсо, анда 359.820 метр квадратты түзмөк да. Эгерде ошол жолго түшкөн энергияны эсептесек, ошол эле 1020 ваттка ошол эле баягы жолдун аянтын көбөйтсөк, анда саат сайын ошол жалпы 367 мегаватт ушул жолдордун эле бетине түшүп турат да, күндүн энергиясы. Жылына жалпы ушул эсептесек, бул деген 3 миллион киловатт саат жолдун бетине эле уруп түшүп, күн нуру менен жокко кетип турат. Ушул энергияны жыйнаса болот. Ушул энергияны жыйнап туруп колдонсо, көп энергетикалык маселелерди чечсе болот. Суу согуштарды алдын алса болот. Анткени келечекте ошол Кыргызстанга энергия керек, Кыргызстанда гидроэнергетика бар, жакшы өнүгө алат. Баса ошол мен бир суроом да, эмнеге Чүй дарыясына бир да электростанция курула элек. Чүй дарыясына курса жакшы болот эле. Чүй дарыясы аябай жакшы ташкындайт, анын көлөмү бир топ Сары Жаз боюнча видео жасадым эле. Сары Жаз дарыясынын ташкындаганына барабар болуп калат, кээде да ашып кетет Чүй дарыясы. Ошол боюнча бөлөк бир видео жасайын. Албетте баягы биздин мындай жогорку саясатта, реалдуу саясатта иштеген байкелер айтат. Эгерде биз сууну тосо баштасак, ГЭСтерди кура баштасак, Өзбекстан тараптан, Казакстан тараптан, Кытай тараптан саясий соккуларды алабыз дешет да. Бул туура. Ошон үчүн аял саясий соккуларга кабылбаш үчүн кичинекей Кыргызстан армиясы азырынча жетише элек өзөктүк куралы жок Кыргызстан ушул өлкөлөргө эч нерсе дей албайт. Ошол себептен сууну сат десе сатат, сууну кой бер десе кой берет. Сууну тозбо десе ГЭСти курбайт, тозбой коет. Ушул нерсе 30 жылдан бери болуп жатат. Ошон үчүн эгерде ошончолук эле алсыз болсок, ошончол эле өзүбүз жерибизге ээ боло албасак, согуштан корксок, чоңураак коңшуларга сый менен болсок, анда дагы бир жол энергиянын дефицитин жабыш, бул деген күн энергетикасын өнүктүрүү. Эгерде Кыргыз жергесинин 1%-ын алсак, 1% бул деген 1 миллион 999 миң метр квадрат. 1%. Ошол 1% эгерде ватт эсептесек, ошол эле 1 киловатт 1 метр квадратына түшө турганын алсак, 1,2 киловатт. Анда жалпы ошол 1% биздин территориябыздын 1%, Кыргыз Республикасынын жалпы аянтынын 1%. Ушул 2 миллион ватт бере турчудай, же болбосо 2000 мегаватт бере турчудай кудуретке ээ. Ошон үчүн биз деген ушул күн энергетикасына дагы жакшылап көңүл бурушубуз керек да. Мисалы үчүн
келишпеген ошол эсептөөлөрдү жүргүзүп атканда мен кызыктуу мындай эсептерге дуушар болдум. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, менин көрүүчүлөрүм, кимдерде ошол экономикалык билими бар болсо, арифметикалык, математикалык мындай жөндөмү күчтүү болсо, мени текшерип бергиле деп. Анткени эгерде байкасак, Север Электронун сайтына кирсек, биздин Минэнерганын сайтына кирсек, аякта Кыргыз Республикасы жылына 16.274 миллион киловатт саатына керектейт экен бир жылына биздин өлкө. Демек, дефицити биздин өлкөдө ошол эле Натстаткомдун ушул берген маалыматына таянсак, 1682,8 миллион киловатт саатына экен. Ушул дефицит жыл сайын болуп жатат. Өтөттөрү 22-жылдын эсептери ушундайды көрсөтүп жатат да. Жылдык кубаттуулук мегаватт менен алганда, анда бизде мындай эсептесек, ошол эле мисалы үчүн 16.274 миллион киловатт саатты эгерде ошол бул формула менен эсептесек, мисалы үчүн 365 күндү жылындагы 24 саатка көбөйтүп, анан ошол бул сааттарга ошо 16 миллион киловатт саатты бөлсөңөр, анда жалпы биздин бүт ГЭСтердин кубаттуулугу 1857 мегаватт эле көрсөтүп турат. Ал эми эгерде мындай жалпы көз карандысыз булактарды карасак дагы, мисалы үчүн ЦРУнун факт китепчесин карасак, аякта да айтылат, Кыргызстан божомолдоп жыл сайын 15 миллиард киловатт саатты жыл сайын чыгарат деп айтылат да. Ошондо жалпы ушул Кыргызстандын кубаттуулугу мындай керектөөсү, жалпы чыгаруусу жана керектөөсү ушул 15 миң мегаватты түзөт жыл сайын, бүт ушул бириктирсек. Эгерде бирок мындай айкылсак, ошол эле Север Электронун сайтынан алып туруп, Токтогул жана Крупсай ГЭСинин проекттик кубаттуулугун карасак, алар 2000 киловатт деп айтылат. Токтогул мисалы үчүн 1260 болсо, Крупсай 800, жалпы менен айтканда да, 800 мегаватт мындай мощность кубаттуулугу проектке киргизилген. Бишкектик ТЭЦти алсак, мисалы үчүн Бишкек жылуулук электростанциясы 816 мегаватт кубаттуулугуна ээ. Жалпы үчөөнү тең бириктирсек, анда 2800-2900 мегаватт кубаттуулукту бериш керек эле. Бирок тилекке каршы ошол жылдык кубаттуулук 1857 мегаватты көрсөтүп жатат. Жалпы жылдык чыгуу ушул киловаттык саат негизи 24.668, мындай айтканда 24 миллиард киловатт саат болуш керек эле да, эгерде ушул проекттик кубаттуулук менен иштешсе станциялар. Бирок ал станциялар проекттик кубаттуулук менен иштебей жатабы? Ошон үчүн болбосо ал статистикага түшпөй калып атабы алсан? Эгер кубаттуулугун карасак, кубаттуулугу дефицитин карасак, ушул кубаттуулугунун дефицитин 958 мегаватт генерациялардан өтпөй жатат. Ошон үчүн биз сырттан электроэнергияны сатып алып атабыз, дефицит болуп. Учетко түшпөй калып атат да. Эми аны текшериш керек. Мен ойлойм, ошо жаман эч качан ойлобош керек, жакшы ойлойм. Мен ойлоп атам, бул деген биздин энергосистеманын толук кандуу жана кубаттуулугу менен иштебегендиги. Балким ошол нерсе суунун аздыгын байкап атабыз. Экинчи четинен балким бул кошуналар бизге басым кылып, ошол Крупсай, Орто Токой жана Токтогул суусун, Киров суусун кой бергиле деп кекетип жатса керек, анан биз кой берип жатабыз, сууну аларга берип жатабыз. Балким ошол болуп атат. Же балким агрегаттар карды, агрегаттар эскирип, толук кандуу мындай жакшы кубаттуулук проектте көрсөтүлгөн кубаттуулукту бербей, ошол жыл сайын ал кубаттуулук азайып жаткандыр балким. Ошондой болуп атат деп ойлоп жатам да мен. Эми сиздер өзүңүздөр эсептеп көрсөңүздөр, жалпы эл эч качан сандарды санабайт. Бизге кереги барбы ушул нерсеси? Мага ушул YouTube'ка контент жасаш керек, ошон үчүн мен санап атам да. Калганда эч ким санабайт. Анткени калгандарга же проекттик институттар санайт, же өкмөт санайт. Адистер, жөнөкөй эл санабайт. Ошон үчүн ушул сандарды байкабай калышы мүмкүн. Бирок санап баштасаң, ушундай кызыктуу нерселерди түшүнүп калса болот экен да. Санды карап эле.
Анда эмесе күн батареяларына кайтаралы сөзүбүздү. Күн батареясына өткүсөк, мисалы үчүн, ошол негизи мен изилдөөм боюнча акыркы ошол жылдары күн энергиясы арзандап жатат. Украинада мисалы үчүн 5 киловаттык станцияны куруш үчүн $2800 керек. Кыргызстанда ошол 5 киловаттык станцияны куруш үчүн $15000 керек. Кытай биздин боорубузда болсо да, Кытай эң арзан батареяларды берсе дагы, баары ушундай болуп жатат. Балким Украинада башкача ситуация болуп калган ыктымал. Жана Европада, жакында Европада ошол күн батарея технологиялары кескин арзандады деп айтылып атат да. Эгерде карасак, ошол 10 киловаттык станция ар бир үйдө Кыргызстанда жалпы 10 киловатт берилет да бир үйгө. Кээ айыл жергесине 5 киловатт берилет, кээ баягы чарбасы чоңураак үйлөргө, айыл жергесине да, шаар жергесинде да 10 киловатт берилет да мощность. 10 киловатт саатына. Ошондой 10 киловатт саатына иштете турчу күн батареяларды коюш үчүн 70 квадрат метр керек. Бул деген эмнени берет? 1 киловаттты орнотуш үчүн, мындай күн батареялары менен иштетиш үчүн 7 квадрат метрди ээлеш керек да. 7 квадрат метрди ээлеген күн панелдерин сатып алыш керек. Эгерде Кыргызстанды алсак, мисалы үчүн 1% кыргыз территориясы ошондо күн батареясын ушундай 7ге бөлсөк, анда ошол 1% кыргыз жергеси 285.571 киловатт саатына иштетип бере алат да. Мындайынан айтканда 225 мегаватт. Дагы бир сыйра кайталайын. 1% Кыргыз Республикасынын территориясы 285 мегаватт электроэнергия саатына бере алат, эгерде күн электростанциясын курса. Курбасы канча болот деп сурайсыздар. Ошол эле 1%ды ээлей турчу күн батареялар электростанциясын куруш үчүн $159 миллион керек да. Анткени ошол эле мисалы үчүн 1 киловатт эгерде $596 деп эсептесек, ошол эле украиналык баасы менен ушундай баа келип чыгат. Бирок Кыргызстандын баасы менен эсептесек, мисалы үчүн 10 киловаттык станция Кыргызстанда $25,000 да. Ошондо 1 киловатт сааттын баасы $2500 болуп калат. Анда такыр башка цифра пайда болот. 159 эмес, $713 миллион керек болуп калат да. Кыргызстан 1%-ын ошол күн батареясын куруш үчүн $1 миллиардга жакындап калды да бул цифра. Эгерде сатуу баасы 1 сом болсо, мисалы үчүн украиналык баасы менен станцияны курсак, бизде $159 миллион кетти дейли. Анда 1 сом менен сатканда ошол 285 киловатты. Жыл сайын ушул электростанция $28,589,759,59 бере баштайт. Мындайынан кыскасынан айтканда $28 миллион берип турат да, ошол 1% кыргыз территориясы. $28 миллион менен эми украиналык баасы болгон станциянын мисалы үчүн акчасын кайтарган болсок, анда 5,5 жылда кайтарса болот да. 6 жыл деп коелучу, 6 жылдын ичинде ал станция акталат, акчасын кайтарып беребиз. Банкына болобу, инвесторго болобу, же өзүбүздүн өкмөтүбүзгө болобу. Эгерде ушул Эрмек Ниязов деген бизде баягы мен ПИКте иштеп жүргөндө андан сурандым эле, ал бизге ушул лекцияны окуп берген. Бул видеонун сүрөттөмөсүндө анын видеосунда шилтеме бар. Ал деген кыргызчада, орусчада айтып берген, ушул өзүнүн үйгө коюлган 10 киловатттык электростанция боюнча. Алдын электростанциянын баасы ушул $25,000 түздү да. Эгерде аны эсепке алсак, анда мисалы үчүн ошол эле баягы Кыргызстандын станцияларды куруунун баасын алсак, $713 миллион кетти дейли курганга. Эми аны акташ үчүн канча убакыт керек да? Анда 24 жыл убакыт керек аны акташ үчүн. Мына сандар ушундай. Анда эмесе эгерде Украинадан ушул баалары менен электростанцияны 1%га кыргыз жергесинин 1%-на, территориясынын 1%-на курсак, 285 мегаваттык станция кура алабыз. Анын баасы $159 миллион болот. Ал 5-6 жылдын ичинде өзүн актап коет. Эгерде ушул Эрмек Ниязовдун расчетторун алып, же болбосо баягы Кыргызстанда электростанцияларды курган ар кайсы ушул дүкөндөр бар. Күн батареялар жана аккумуляторлорду алып келген. Алардын баасы менен эсептесек,
Анда ушул эле 285 мегаваттык электростанцияга 713 миллион доллар кетет. Ал өзү 24 жылда өзүн актайт. Мына сандар ушундай. Ошон үчүн ушул нерсе сиздерди ойлондурсун. Негизи эгерде сиздерде 1 миллиард доллардын тегерегинде чөнтөгүңүздө жатып калса, же ошол 150 миллион доллар чөнтөгүңүздө жатып калса, же болбосо эл аралык инвесторлордон алып келе алам деген ишеничке ээ болсоңуздар, анда ушул ТОну жазып, ушул расчетторду дагы бир сыйра тактап, тагыраак кылып туруп, Кытайдагы күн батареялар чыгарган, литий темир фосфат аккумуляторлор чыгарган компаниялар менен бир сыйра байланышып, bir sira gerek bolsa 12 sira байланышып, текшерип барын бир нече жолу кайра эсептеп чыксак болот. Жана ушул ТОсын Шаршеев жана өнөктөштөр деген компаниясы жазып берет. Аябай жогорку сапатта, керек болсо англис тилине жакшы, мындай мыкты англис тилине которуп берип, ошол эл аралык инвесторлорго сүйлөшүүлөр жүргүзүүгө жардам бере алат. Кайрылгыла, анын контакттары мына сиз көрүп атасыздар экранда, андан сырткары да контакттары ошол видеонун сүрөттөмөсүндө болот. Бул ишкана бизге ошол өнөктөш болду, ушул роликтин спонсору болду. Кайрылгыла, жасап көрөлү, эмнеге жок, баягы биздин өкмөт кабинет министрлиги ошол 300 мегаваттык станцияны курууга мындай кадайдыр бир кадамдарды алдын алды. Ошол балыкчыда курула турган болду. Сырткары ошол негизи Кыргызстандын бүт жергелерине курса болот. Анан эң жөнөкөй нерсе бул деген Кыргызстандын жолдорунун бойлоруна, баягы дарактардын астына ушундай станцияларды курса болот. Ошондо бир топ эле энергия Кыргызстанга иштелип чыга берет. Дефициттен арылабыз, анан ал энергияны эгерде аккумуляторлорду куруп, чоң powerwall'дорду куруп, ал энергияны сактай турган болсок, анда кышында толук отопленияга, электроотопленияга өтөбүз, көмүр жакпайбыз, смог менен чүмкөнбөйбүз, баягы өзүбүздүн өпкөлөрүбүздү өрттөбөйбүз, жакшы мындай бакубаттуу жана ден соолугу чын улут болобуз да. Демек ушул күн технологияларына көңүл буруш керек. Эгерде ушул суроо кызыктырса, мага каршы пикириңер болсо, мени тууралайм десеңиздер, комментарийге жазгыла, абдан ыраазы болом. Ушул жерден комментарийлерден чабышалы. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Эмки видеодон көрүшкөнчө.